кыйынчылык болбосо onu Токсонбай Назаров 10 гектар жер аянтына 2 тонна күздүк будай эгүү алдында турат. Азыркы күндө үрөөнүн себи үчүн жерин жумшартып, айдатып жаткан учур. Будай нымдуу жана азык заты жетиштүү жерде жакшы өскөндүктөн дыйкан жерин даярдоодо. 3-4 күн ичинде будайдын жаңгы безосты сортун айдайт. Дыйкандын айтымында убагында сугарып дарыласа, мол түшүм алууга болот дейт. Буга жер семишкерди аракет кылып себебиз, кышы менен эрте жаз аракет кылабыз. Кудай кааласа, мына ушу 1 күн ичинде себип бүтөбүз. Анан кара сууктан чыгарып койсок, Кудайга соя Кудайдан аракет кылабыз. Түшүмү жакшы болот деп аракет кылып эгип жатабыз. Кудай кааласа бир 5 тоннадан туура келсе керек, гектардан Кудай кааласа жакшы үрөөн деп жатат. Мамлекет тарабынан азык-түлүк коопсуздугун сактоо боюнча түрдүү иш-аракеттери көрүлүп жатат. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлиги тарабынан атайын арзандатылган үрөөн бөлүнүп берилген. Анын ичинде быйылкы жылы Баткен районуна 20 тонна үрөөн бөлүнгөн. Белгилей кетсек, жаңгы алынып келинген будайдын интенсивдүү безосты жаңгы сортунан 1 тонна уруктан 5 тоннага чейин түшүм алууга болот. Жакшы жери, маселен, бул протравка биринчиден үрөөндүн өскөн будайды кара көйдөн сактайт. Андан кийин кызыл биз эпифатия деген оору бар. Бизче айтканда кызыл. Бул кызыл үрөөн неме, будайды кызыл басып кете турганча өсүү процесси токтойт, түшүмдүүлүк аябай төмөн болот. Протравка болгон үрөөндөрдө булдай оорулар жок болот мындай. Ошон үчүн протравка кылып туруп анан себилет бул будайлар. Баткен районуна алынып келинген будайдын жаңгы сорту дыйкандарга арзандатылып сатылып жатат. Учурда будай сактоочу кампада 100 гектарга жете турган жаңы урук бар. Андыктан дыйкандар арзан сатылып жаткан күздүк үрөөндөн сатып алып айдаса болот дешет адистер. Ал эми март айларында себилүүчү жазгы будайга дыйкандар март айларына чейин буйрутма берүүгө болот. Үрөөндүн сорту безосты биринчи репродукциядагы үрөөн жана интенсивный биринчи репродукциядагы үрөөн. Биз алып келген үрөөндүн артыкчылыгы эмнеде? Бул үрөөн специально ушул үрөөн алыш үчүн эгилген будайлардын үрөөнү базарга караганда кыйла арзан. Ошон үчүн квота менен Айыл чарба министрлиги тарабынан бөлүнгөн үрөндү алып келдик. Азыркы күндө үрөөнүбүз бар. Дыйкандар алып эксе болот. Жалпысынан Баткен районуна 1000 гектардан ашуун күздүк будай себүү пландалган болсо, ал эми Төрткүл айыл аймагына 40 гектар жерге будай эгүү пландалган. Ал эми Баткен районунун аймагында 10,5 гектар айдоо аянты бар. Нурзат Кабылжан кызы, Эрнис Азамат уулу, Алтын бешик жаңгыктары.